Саламатсыздарбы? Соңку дүйнөлүк жаңылыктар топтоо менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Иран АКШ менен Израилге кайрылып, бизге каршы чабуул жасасаңар, ал толук кандуу аймактык согушка айланып кетиши мүмкүн деп эскертти. Бул тууралуу The Economist маалымат агенттиги жазды. Ошол эле учурда АКШнын аскер деңиз флотунун Абрахам Линкольн аскердик кемесинин сокку тобу Иранга жакындады. Эми алар сокку урса ракеталары Ирандын негизги объектилерине чейин жетип бара алат жана Ирандын ракеталарын дрондорун да атып түшүрө алышат. Чет элдик авиакомпаниялар жакынкы чыгышка каттамдарын жапыр токтотуп жатышат. АКШ болсо Иран менен кырдаалдын курчушуна даярданууда. Даниянын KLM, Франциянын Air France жана Британиянын British Airways авиакомпаниялары коопсуздук маселелеринен улам Бириккен Араб Эмирлигине түнкү каттамдарды күтүүсүздөн токтотушту. Кийинчерээк Германиянын жана Швейцариянын авиакомпаниялары да Израилге жана Бириккен Араб Эмирлигине каттамдарды токтоткону маалым болду. Жакынкы күндөрү АКШ Иранга кол салууга толук даяр болоору айтылууда. Британиянын коргоо министрлиги Катардагы Аль-Удейда аба базасына кошумча согуштук учактарын жайгаштырганын жарыялады. Алар ошондой эле Ирандын ракеталарына жана дрондоруна түздөн-түз сокку уруу же жооп кайтаруу үчүн колдонулушу мүмкүн. 23 январда АКШнын каржы министрлиги 8 ирандык компанияга жана 9 мунай ташуучу кемеге каршы жаңы санкцияларды жарыялады. Буга чейин 15 январда АКШнын каржы министрлиги Ирандын жогорку улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Али Лариджани баштаган 11 адамга жана 13 юридикалык жакка каршы санкцияларды киргизген. Январдын башында Иранда башаламандыктар болуп, анын натыйжасында жарандар жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери жаракат алышкан. АКШ бир нече жолу аскердик кийлигишүү болоорун айтып коркуткан. 19 январда Ирандын президенти Пезешкиян Ирандагы акыркы башаламандыктардын артында АКШ менен Израиль турарын билдирген. Абу-Дабиде өткөн Орусия, АКШ жана Украинанын ортосундагы 3 тараптуу сүйлөшүүлөрдүн биринчи күнү аяктады. Жолугушуу ишемби күнү уланары айтылууда. Тараптар сүйлөшүүлөр жемиштүү болгонун билдиришти. Буга чейин Бириккен Араб Эмирлигинин тышкы иштер министри Абу-Дабиде 3 өлкөнүн делегацияларынын ортосундагы сүйлөшүүлөр башталганын жарыялаган. Анда жолугушуу 2 күнгө 23 жана 24 январга пландаштырылганы маалым болгон. Сүйлөшүүлөрдө тынчтык келишиминин негизин түзө турган 4 документ сунушталат. Ага ылайык Украина аскерлерин Донбасстан толугу менен чыгарып кетиш керек. Анын ордуна Киевке 800 миллиард доллар берилет. ТАСС агенттиги кабарлагандай, сүйлөшүүлөр максималдуу жабык түрдө өтүп жатат. Жолугушуу каерде болуп жатканы айтылбай, ага журналисттер да чакырылган эмес. Украинанын президенти Владимир Зеленский бейшемби күнү Украина, Орусия жана АКШнын ортосунда 3 тараптуу жолугушуу өтөөрүн жарыялап, бул согуштун аякташына алып келет деген үмүтүн билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөп жатып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен Зеленский чыр чатакты чечүү боюнча келишимге жетишүүгө даяр экенин билдирген. АКШ өз булактарына шилтеме берип, аймактар темасы Абу-Дабидеги коопсуздук маселелери боюнча Орусия, Украина жана АКШнын ортосундагы 3 тараптуу жумушчу топтун жыйынынын күн тартибиндеги негизги маселе болушу мүмкүн экенин билдирди. Франциянын атайын күчтөрү британиялык чалгындоо операциясынын жүрүшүндө жер ортолук деңизинде орусиялык Гринч мунай танкерин колго түшүрүштү. Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкөнүн деңиз флоту бир нече союздаштарынын жардамы менен жер ортолук деңизинде Орусиядан сүзүп келе жаткан мунай танкерин кармап, анын багытын өзгөрткөнүн жарыялаган. Француз деңиз флотунун маалыматы боюнча операция британиялык чалгындоо кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын администрациясы Кубага мунай импортун толук токтотуу үчүн деңиз блокадасын уюштурууну талкуулоодо. Бул чара режимди алмаштыруу үчүн басым жасоонун бир куралы катары каралууда деп жазат Политика булактарына таянып. Маалыматка караганда, бул чечим азырынча бекитиле элек, бирок Ак үйдө каралып жаткан негизги жолдордун бири. Демилгени Кубадагы коммунисттик бийликти кескин сынга алган атка минерлер жана АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио колдоп жатат. Кубанын экономикасы буга чейин эле Венесуэладан келген мунайдын азайышынан олуттуу жабыркаган. Мунай импортунун толук токтотулушу аралда энергетикалык жана социалдык каатчылыкты күчөтүшү мүмкүн деген кооптонуулар да бар. Ак үйдүн ичинде бул чаранын кесепеттери боюнча талаш тартыштар уланып жатат. Айрымдар бөгөттүү гуманитардык кырдаалды ого бетер начарлатат деп эсептешет. Американ президенти Дональд Трамп Гренландия үчүн эч кандай акча төлөө ниети жок экенин жана аны ар кандай жол менен болсо да алаарын билдирди. Трамп менен НАТОнун башкы катчысынын ортосунда жетишилген келишимге ылайык Америка Гренландияга ракеталарды жайгаштырууну, ал жердеги минералдык ресурстарды алууну жана НАТОнун катышуусун күчөтүүнү карайт. Ал арада Европа биримдиги Арктикадагы аскердик операциялар үчүн муз жаргыч кемелерди, курал жарактарды жана аскердик техникаларды шашылыш түрдө сатып алууну баштоодо.
АКШ 22 январда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунан расмий түрдө чыгып кетти. Бул тууралуу АКШнын саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтар министрлиги билдирди. Вашингтон уюмду каржылоону толук токтотуп, бардык кеңселерден жана штаб-квартиралардан америкалык кызматкерлерин чакыртып алды. Bloomberg маалымдагандай, АКШ дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун алдындагы $260 миллион карызын төлөбөй кеткен. Дональд Трамп уюмдан чыгуу тууралуу буйрукка экинчи президенттик мөөнөтүнүн 1-күнү 2025 жылдын 20 январында кол койгон. Ал уюмду COVID-19 пандемиясындагы ката аракеттер, натыйжасыз реформалар жана саясий көз карандылык үчүн айыптаган. Бирок 1948 жылдагы Конгресс резолюциясына ылайык АКШ уюмдан чыгуу үчүн 1 жыл мурда эскертип, бардык каржылык милдеттенмелерин жабууга тийиш болчу. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму АКШнын карызы боюнча укуктук жолдорду май айындагы жыйында талкуулайт. Бирок алардын АКШны мажбурлоого укугу жок. Венесуэланын президенти Николас Мадурону уурдап кеткенден кийин дароо эле АКШ Венесуэланын жаңы жетекчилиги Делси Родригес жана ички иштер министри менен байланышып, аларга кызматташууга макул болуу үчүн 15 мүнөт убакыт берген. Бул тууралуу Родригес өзү өкмөттүн жыйынында билдирди. Эскерте кетсек, АКШ атайын операциясы учурунда Венесуэланын президентин уурдап, аны соттоо үчүн жубайы экөөнү Нью-Йоркко алып келген. Ал эми Делси Родригес өлкөнүн убактылуу президенти катары ант берди. Андан соң Трамп Венесуэланын убактылуу бийлиги Американын айтканына көнүп кызматташа баштаганын айткан. Tesla компаниясынын башкы директору Илон Масктын айтымында, эгерде азыркы өнүгүү темптери улана берсе, жасалма интеллект 5 жылдын ичинде адамдардан да акылдуу болуп кетет. Ошондой эле жасалма интеллект жана роботтор болуп көрбөгөндөй экономикалык өсүшкө алып келерин жарыялады. Эгерде баары жакшы болсо, биз келерки жылдын аягына чейин гуманоид роботторду коомчулукка сата баштайбыз деп ойлойбуз, деди Маск. Миллиардер роботтор коомду өзгөртүп, кол эмгегин азайтуу менен адамзатка жардам берерин айтты жана роботтор көбүрөөк роботторду чыгара турган мезгил келерин кошумчалады. Москвада эвакуатордун айдоочусу 64 миллион рубльга бааланган 26 унааны уурдап кеткен. Ал кадимкидей автосалондорго барып, унааларды ташып кеткен. Анын уурулук иштерин 20 унааны уурдап кеткенден кийин гана байкашкан. Көрсө, ал мурдагы автосалондун кызматкери экен. Ал сатып алуучуда иштеген жана ар бир сүйрөтүү үчүн акча алчу. Шектүү камакка алынганы менен 7 гана унаа табылган. Калгандарын аймактарга ташып кетүүгө үлгүрүшкөн. Сиздер дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныша алыңыздар. Саламат болуңуздар.